Дин таза болушу керек. Бирөөлөр айтат, мен диндин коргоочусумун дейт. Жараткан өзү жараткан динди коргоп алганга толук мүмкүнчүлүгү бар, пендесине муктаж эмес. Дин коргоого муктаж эмес. Ушуну бир билип коюңуздар. Эгерде шаркырап аккан Нарын дарыясындай дарыянын астында бир кумалак кум жараткандын буйругусуз ордунан жылбай турган болсо, Куранда жазылган ушундай. Бардык нерсе жакшылык жамандыкты менден деп билгин дейт жараткан. Эгер мен башыңа азапты салган болсом, нааразычылык, шүкүрчүлүк билдирген болсоң, мен жараткан ааламдан башка ааламды таап алып чыгып кеткин дейт. Бул Куранда айтылган. Чаламолдо дин бузарлар конституцияга жамынып алып, биздин соттор адилетсиз чечим кабыл алгандай, динге жамынып алып, динге каршы жумуш жасаганыңарды токтотушуңар керек. Дин таза калышы керек. Алхамдулилля барыбыз мусулманбыз. Жараткан бул ааламда кыргыз кылып, мусулман кылып жаратып койгон үчүн чексиз бактылуубуз биз бардыгыбыз. Мусулманчылыкта айтат: курман айтпы, ороз айтпы, садакабы, башкабы, эл көзүнө кожо көрсүн кылып көкүрөк какпастан, элге билдирбестен кылган соопчулугуң эче 1000 эсе бийик дейт. А бизде азыр эмне кылып атат? Бизде азыр бир жерге казанды коюп алып, эл журттун баарын чакырып, телевизия гезиттерди чакырып, мен ушундай садака берип атам деп. Бул жалган. Жалган сезим. Мен каттуу турганмын, дагы да каттуу турам. Ислам динин таза койгула.